Так, сұлулық салонына іштегені жақсы емес. Мен 19 жаштамын. Сүйлөшкөн қызым 18 жашта. Қыз менен қошылып қойдым эле. Анан 2 айдан соң қыздың бойында бар екені сезіп қалдым. Ал қызға үйленейін десем, ата-енемдер қаршы болып атат. Эмне қылсақ болады устаз дейт. Мына тамашаны көрө бериң тақсыр. Шун жакшы эмес да ушундай башынан айтып атабыз туугандар. Ак никесиз, ата-эненин ыраазычылыгысыз мындай кадамга барбаң. Эми өттү кеттим, эмне кылабыз? Истихфар кылың, тооба кылың. Бирок ошо кызды бактысыз кылбаң. Ата-энеңиз менен жакшынакай келишип, эми никени кыйдырып алганга аракет кылыңыз да. Жумуштагы буюмдарды үйгө алып барып колдонуп турса болобу? Убактылуу жумушта иштелбей турса, мисалы принтер, компьютер. Эгерде ошонун кожоюну, ошол принтер, компьютердин кожоюну ким? Ошол уруксат берсе, алып иштетсеңиз болот үйүңүзгө алып барып. Уруксат бербесе, же болбосо сурабай деле алып кетип иштетсеңиз болбойт, арам болуп калат тууган. Отуручка отуруп намаз окуганда башынан эле отуруш керекпи? Же кыямда туруп, рүкү саждада отуруш керекпи? Бул жерде мындай тууган. Эгерде сиз сажда кыла албасаңыз, тизеңиз ооруп, же болбосо рүкү кыла албасаңыз, бирок кыямды кыла аласыз. Кыям деген ушу түз туруп окуңуз. Бул кыям өзүнчө парыз. Эгерде түз турганга да күчүңүз жетпесе, анда отуруңуз. Отургучкачы. Эгерде түз турганга күчүңүз жетет, бирок ийилгенге бел ооруйт. Анда түз турасыз дагы имам Аллаху акбар дегенде, жоосу өзүңүз кыям рүкүгө барганда, анда отуруңуз дагы анан рүкү кыласыз. Эгерде рүкүдө оорубайт, саждада ооруйт десеңиз, анда кыямда рүкүнү кыласыз кадимкидей эле. Кайра туруп, саждага барганда, сажда кылбай, отуручка отуруп, сажда кылгандай болуп коесуз. Жолдогу кесилиштерде заправка жайгашкан. Кээде светофордун жашыл күйүүсүн күтпөй, заправканы аралап өтүп кетебиз. Май куйбастан туура элеби. Эгерде ал жерде знак, биздеги гаилер кое турган знак запретный жок болсо, эчтеке эмес. Болсо болбойт. Устаз, эжемдин төрөгөнүнө 3 айдай болуп калды. Орозо кармаса болобу? Болот. Балага же өзүнө ден соолугуна зыян тийбесе эле болот. Наоборот, орозодо кайра жакшы болот. Каза намазды кандай окуйт? Азан комат айтылабы? Азан комат айтпай эле окуй берсин ниет кылып. Досум апасынын жаткан жерине көрүнө арча көчөтүн отургузсам болобу деп сурады эле. Кандай болот? Жакшысы отургузбай эле койсун. Ислам жолу менен чоң байлыкка жетсе күнөө болбойбу? Жок, сооп болот. Биз дааватка чыгып жүрөбүз. Даават парызга киреби же сүннөткө киреби? Даават боюнча угуп алыңыздар туугандар. Эгерде өзүңүздү оңдош үчүн, дин илимин алыш үчүн чыккан болсоңуз, бул фарзы айын. Башкаларды оңдош үчүн чыга турган болсоңуз, фарзы кифая. Бул жөнөкөй мындай эле сүннөт эмес тууган. Үйдө ит бакса болобу? Жана ага нан сүт берсе болобу? Алла разы болсун. Үйдүн ичинде ит бакса болбойт. Коrodо болсо мейли. Бирок нан сүт, адам жей турган нан сүт боло турган болсо болбойт. Аларга жугунду. Ошончолук ашып атса айтып койсоңуз, биз сизге иншалла адрестерди беребиз адамдарга. Ошол наныңызды, сүтүңүздү ошол адамдарга бериңиз. Бул исрап болот. Алла туугандар, бүгүнкү күнү көрүп атпайбызбы? Иттерине, мышыктарына атайы эмелер сатылат экен. Жем, акчага, бекер эмес. Ошондойлорду анан кийин берет экен да. Ал исраптай алгай. Итке болбойт. Ит жугунду жесини. Менин атам 2019 жылы 51 жашында кайтыш болгон. Өкүнгөн жерим ажыга алып бара албай калдым. Атама кандай иш кылсам сообу жетип турат. Жамаат менен дуа кылып коюңузчу. Апам ооруп жатат. Аллахым разы болсун. Алла таалам апаңызга шифа берсин, атаңызды рахматына алсын. Эми атаңыздын атынан ажылык кылсаңыз болот. Ажылык башталып калса. Экинчиден, атаңызга кандай сооп, Куран окуп, зикир кылып, бир жерде бир жардамга турган болсоңуз, суу чыгарып, же болбосо көпүрө салып, ошо атаңызга деп сооп деп ниет кылсаңыз жетип турат. Bundan сырткары пайгамбарыбыз айткан, эгерде атаңыз өтсө, атаңыздын достору менен жакшы мамиледе болуңуз, сооп жетип турат. Атаңыздын туугандары менен жакшы мамиледе болуңуз, ал да сооп жетип турат.